Assalamu alaikum urmattуу Teskabар kanalının körүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Амансыздарбы? Көңүл буруңуздар. Биз Бишкектен Туңгуч 2 кичи районунан сатыла турган дүкөн көрсөтөбүз. Мына бул көчө Туңгучтагы Анкара көчөсү. Сиздер батыштан чыгышты көздөй түз келесиздер. Тетиги жерде глобус, андан кийин сары заправка, андан өткөндөн кийин бул жерде Неман дарыканасы бар. Андан өтүп эле оң тарапка бурулуп киресиздер, мына Бишкек курулуштун жанына. Түз жогору чыгасыздар, те ортодогу оң жактагы үйдүн астыңкы биринчи кабатында. Туугандар, көрүп турсаңыздар керек, мен сатыла турган дүкөндүн жанына келип калдым. Азыркы чоң көчөдөн ичкери 130 метр жүрдүк. Бул жерде жалаң эле айланасы бүт эле көп кабаттуу үйлөр экен, туугандар. Алардын катарында Ихлас курулуш компаниясы курган мына ушул 12 кабаттуу үй бар экен, туугандар. Ушул көп кабаттуу үйдүн көчө жагында мына ушул Мелек деген дүкөн сатууга коюлуп жатат, туугандар. Бул жерде менимче кардарлар аябай эле көп болсо керек деп ойлойм. Анткени мынанда бир дом, бул дагы бир үй, анын ар жагында дагы үйлөр, туугандар. Те наракта дагы үйлөр катар-катар жайгашыптыр. А бул жагында дагы үйлөр. Бүт эле көп кабаттуу үйлөр, домдор катар жайгашыптыр. Демек бул жерде жашоочулар көп. Алардын баары сиздерге буюрса кардар болуп берет, туугандар. Мына бул 40 номурдагы көп кабаттуу үй экен. Келгенде эле бир подъезд. Андан кийин бул жерде дагы бир соода подъезди турат. Ушул жерге келгенде Мелек дүкөнү продаю деп жазып коюптур. Ушул дүкөн 100 квадраттан ашык экен. Азыр кирип ички шарттарын сиздерге көрсөтүп беребиз. Унаа коюучу жайлар да бар экен. Көчөсү асфальт, брусчаткалар басылган, туугандар. Жүрүңүздөр, бир катар кирип көрүп чыгалы. Нарагынан дагы чыгууга мүмкүн, бул жагынан дагы чыгып кирүүгө мүмкүн экен. Мен кирип бара жатам. Азыр сатыла турган дүкөндү толук көрсөтүп чыгабыз. Ээси ушул жерде күтүп алды. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы. 100 квадраттан ашык дедиңиз, а? Точно документ боюнча канча квадрат? 107 квадрат метр. 107 квадрат метр. Жакшы. Бул кире бериш экен. Эшиктери коюлган. Бул жерде атайын тамбур прихожкасы бар экен. Андан ичкери киребиз, туугандар. Сырткы эшигин көрүп турасыздар. Монандай атайын жалюзи эшик коюлуптур. Камера иштейт экен, а? Иштейт, баары камералар иштейт. Бар. Жарыктары коюлуптур, пожарный сигнализациялары бардыгы коюлуптур. Мына биз кирип баратабыз, туугандар. Полу бүт кафелик экен, киргенде эле дүкөндүн ичи кандай экендиги байкалып турат. Бул жагында пожарный щит, атайын ушул жерде майда чүйдө койгонго орундугу бар экен. Бул жакта болсо электро щит, туугандар. Атайын терминал коюлуптур. Жүрүңүздөр, эми кирип дүкөндү бир катар кыдырып көрүп чыгалы, туугандар. 107 метр квадрат деп атасыз, э? 107 метр квадрат. Бул дом өзү качан бүткөн? Бул 2021 былтыр эле берилди эксплуатацияга. Жаңы эле түшкөн дом негизи. Магазин 1 жылдан бери иштеп атыптыр да? 1 жылдан бери иштеп жатат. 1 жылдан ашык, 1,5 жылдан. 1,5 жылдан ашык калган. Түшүнүктүү. Киргенде эле мына эшиктин үстүн караңыздар, туугандар. Бул жерде кондиционер иштеп турат экен. Сигнализация иштеп турат экен. Камера наблюдениянын бир точкасы бул жакка да коюлуптур. Кассанын үстүндө да бар экен. Киргенде эле оң жакты карасаңыздар, бул жер атайын касса, туугандар. Сатуучу айым ушул жерде отурат, эсептеши ушул жерде жүрөт. Бул жагында ушу эшик тарабында, чыгыш жагында ушу терезеси бар экен, күндүн нуру жарыгы как раз ушу кассанын артынан кирет экен, туугандар. Биз эми дүкөндү бир катар чекеден тааныштырып бере беребиз. Ээси менин жанымда, мен кызыктуу суроолордун баардыгын берип, азыр жоопторун алам. Айтыңызчы, эжеке, бул жерде 3 проход бар экен. Чекеде оң жакта 1, анан ортодо 1, анан ар жак чекеде 1, а? Чекеден тааныштыра беребиз. Негизи бул жерде мына товарлар кандай болот? Товарларды кошуп сатасызбы же муну өзүнчө эсептеп бересизби? Буларды өзүнчө эсептеп беребиз. Товарлар өзүнчө, магазиндин баасы ал өзүнчө болуп калат. Өзүнчө болуп калат. Бул магазин азыр арендада да? Арендада турат. Биз өзүм кичинекей балам болгонго байланыштуу өзүм иштей албай жатам. Азыр эжебиз иштеп жатат. Эжеңиз иштетип атат. Айына канчага арендага бергенсиз азыр? Эми эжеңиз болсо, эжеңизге арзаныраак бердиңизби же орто баада бердиңизби? Аренда канча төлөйт? Азыр эжебиз $1000 төлөйт. Айына $1000 төлөйт. $1000 төлөйт, ооба. $1000 төлөйт. Ар ай сайын төлөбөм пайдасын чыгарып турат да, туура? Өзүнө дагы пайдасын көрүп турат, ооба. Бул жака чейин экен, негизи дүкөн
Г-образный жайгашыптыр туугандар. Көрүп турасыздарбы? Дүкөн ушул жакка келип, сол тарапка бурулуп, бул жакка дагы бир 6 метр кирет экен. Кире бериши бул жагында негизи тетиги төрдөн кирип, до конца ушул жерге чейин келип, анан каалаган товарыңыздарды бул жерден алып чыгып кетсеңиздер болот экен. Бүт мынау чекеге суусундуктар, молочный продукция бардыгына ушу холодильник, морозильниктер чекеден коюлуптур. Анан бул жерде техникадан сырткары полкалар турат, стеллаж. Булар калабы, эмне болот? Булар ушу товарлар менен калат баары. Стеллажды биз өзүбүз заказ берип, ошо өзүбүздүн элден негизи жакшы ниет менен ачканбыз. Общий сумманын ичинде сатасызбы? Общий ошо 140 000 доллардын ичинде бул стеллаждар. Мурда кондиционерлер бар ошол ичинде. Баасын канча дейсиз магазин? 140 деп атабыз. 140 000 доллар, Ооба, 140 000 доллар деп атабыз. 140 000 доллар. Кеми барбы ошондо? Кеминен алам деп ниет кылган жакшы адамдар болсо, эми сүйлөшөбүз ал жагын. Сүйлөшөбүз. Ооба. Менин жанымда урматтуу мекендештер, бул дүкөндү ижарага алып иштетип аткан эжебиз да турат. Айына пайдасы кандай? Аны да бир катар сурап көрөлү. Кандайсыз эже, жакшысызбы? Саламатсызбы? Айына 1000 доллар аренда төлөйт экенсиз, а? Ооба, айына 1000 доллар аренда төлөйм. Өзүбүздүн байкебиз болгон үчүн ошо мен да иштетип, азыр соодасы 35-40тын тегереги. 35-40тын тегереги күнүнөбү же? Күнүнө 35-40тын тегереги. 1000 доллар аренда төлөйм. Реализаторум бар бирөө. Реализаторум. Ага айлык төлөйсүз? Ага айлык төлөйм өзүнчө. Коммуналдык услугалар өзүнчө төлөйсүз? Өзүнчө төлөйм. Алар өзүнчө төлөйм. Товарлар эми сиздики да? Товар меники. Товарда калтырасызбы? Алган адам эми магазин кылып иштетсе керек? Ошол магазин, ошол товарды ошол боюнча эле алыш керек. Канча сомдук товар бар? Примерно 900 000 товары бар. 900 000 сомдун тегерегинде товар бар, а? Товар бар. Жакшы экен. 900 000 сомдун тегерегинде товар бар экен, эми аны сиздер келсеңиздер, товарларды карап, алардын срок мөөнөттөрүн карап туруп, анан сиздерге буюрса өткөрүп берет туугандар. Демек, бул жерде товарды өзүнчө эсептешесиздер. Андан сырткары мына ушул 107 метр квадрат болгон дүкөндү магазинде туугандар. Ички стеллаждары, ана мына фирманын холодильниктери го, бул собственный эмес. Булардан сырткары дагы холодильник, морозильниктер барбы өзүңүздөрдүкү? Эки могул чоң морозильник бар, эки морозильник өзүбүздүкү. Анан бул витринный холодильник. Бул дагы. Булар деле калат, эми общий сумманын ичинде да? Общий сумманын ичинде болот, анан бул эки холодильник өзүбүздүкү. Бияктагы? Холодильник калат. Түшүнүктүү. Мына бул жакта дагы бир кондиционер бар экен туугандар. Төрдө дагы бир кондиционер бар экен. Дүкөндүн ичинде көп жерге видео байкоо коюлуптур. Полу бүт кафел болуптур. Негизи ремонт аябай жакшы. Көрүп турасыздар, потолоктору дагы ошо квадрат Армстронг каражаттары менен жасалып, лампалары коюлуп, даже көрүп турасыздар, вытяжкалары дагы коюлуптур. Мына жакта кошумча помещениясы бар экен, буларды да көрүп коелу. Бул жагы эмне? Офиспи? Камера наблюдения турат экен. Чакан офис бул жагы туугандар. Атайын бир кабинети бар экен. Мына жакта дагы эки эшикти көрдүм. Бул жагында да көрүп коелу. Санузелдери барбы? Бар. Ушул жагында көрүп коелучу. Мына уборный экен туугандар. Көрүп турасыздар, раковина күзгүсү менен коюлуптур, бүт кафелдениптир. Бул жагычы? Ажатканасы экен, Түшүнүктүү. Демек, ысык суу, муздак суу барбы? Аристон коюлганбы, койулган эмес? Суу бар. Жакшы. Бул жагы сыкылат турбайбы, Бул жакшы. Мына товарлардын анча-мынчасын алып келип ушул жакка киргизип коюуга болот экен, атайын скылат кылып, көрүп турасыздар, полкалар менен жасап коюптур. Демек, бул дүкөндүн баасын 140 000 доллар кеми бар дедиңизби? Ооба, сөзсөз деген алам деген Клиент болсо. ооба, клиент чыкса. Документтери такпы? Документтери баары бар, ооба. Бул китеби бар. Кызыл китеби бар. Анда мен жыйынтыктайм. Соода болуп атыптыр, мен жолтоо болбойм. Бүгүн сиздерге, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, Бишкектеги Тунгуч 2 кичи районунан сатыла турган мелек дүкөнүн көрсөттүк. Соода дүкөнү, продуктовый дүкөн тукандар. Жакса сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул жерде негизи кардарлар аябай көп деп ойлойм, анткени көрүп турасыздар, айланасы бүт эле домдор туугандар. Булардын бардыгында жашоочулар жашайт, алардын бардыгы буюрса сиздерге кардар. Кана мелектин ээси болуңуздар эми. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.